Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин жаңы жылдагы алгачкы ийгиликтери Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарында Россия Федерациясынын маданият министрлигинин колдоосу менен кичинекей Моцарт аттуу жаш музыканттардын бүткүл Россиялык эл аралык кароосунагы болуп, ага бир канча окуучулар алдыңкы орундарды багынтышты. Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин окуучуларынын, мугалимдеринин чоң жетишкендиктери менен жаңы жылда сиздерге белек катары бөлүшкүм келип жатат. Анткени балдар биздики тарбиялаган, бирок сыймык жалпы элибиздики деп эсептейм. Анан мына жакында эле Россия Федерациясынын министрлиги, маданият министрлигинин колдоосу менен Санкт-Петербург шаарында маленький Моцарт деген бүткүл Россиялык балдардын кароосунагы өттү. Бул кароосунактын статусу азыр эл аралык болуп калды. Анткени коңшу мамлекеттеги жаш, таланттуу аспапта ойногон музыканттарга дагы өздөрүнүн кароосунагына катышканга шарт түзүп беришти да. Анан биз бул кароосунакка 2-чи жыл катышып жатабыз. Былтыр да катыштык элек. Былтыр катышып 2 байгелүү орунга жеткенбиз. Ал эми быйыл тажрыйбабыз көбүрөөк болуп, ошол кароосунактын форматын, формасын жакшы талдап билип, жакшы балдарды даярдап, андан да жемиштүү жетишкендиктерге жетиштик. Кичинекей Моцарт эл аралык кароосунагына Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин окуучулары жана мугалимдери абдан кызуу даярданышкан. Бермет Асанбаева 5-класстын окуучусу, ал бул сынакка кызуу даярданып, мугалими Баранникова Любовь Вячеславовна менен биргеликте чыгармаларды иштеп чыгып, жыйынтыгында 1-чи даражадагы дипломго ээ болгон. Участвовать на разных конкурсах. Мен классикалык музыкаларды жакшы көрөм. 6 жылдан бери фортепианода кол ойнотуп, көп чыгармаларды аткарууга жетиштим. Мага ушундай мээримин төккөн мугалимге чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Мен бул сынакта Моцарттын чыгармаларын да аткарып, алтын медалга ээ болдум. Буга чейин дагы көп сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багынтып келгем. Ошол үчүн классикалык чыгармалар бул түбөлүктүү. Алдыда дагы көп сынактар бар. Ошолордон дагы алдыңкы орундарды багынтам деген максатым бар. Классикалык музыка ар бир калктын, алардын ичинен дүйнөлүк музыкалык маданияттын алтын казынасына айланган үлгүлүү классикалык чыгармалардын топтому. Алардын катарында Моцарттын чыгармалары эбегейсиз зор. Рахат Рыскелди кызы жана Жаңыл Абыкеевалар бул өткөн сынактын лауреаты аталышты. Меня зовут Абыкеева Жаңыл, я очень рада. Мен Шубин музыкалык мектебинде 7 жылдан бери фортепиано классында билим алып келем. Мага классикалык чыгармалар абдан жагат. Мени окуткан мугалимдериме чексиз ыраазычылык билдирем. Биз Рахат экөөбүз бул сынакта бирге чыгарманы ойноп лауреат аталдык. Менин быйылкы жылдагы ийгилигим десем болот. Алдыда дагы көптөгөн жеңиштерди багынткым келет. Россия Федерациясынын маданият министрлиги ар жыл сайын классикалык музыкалардан сынак өткөрүп, балдарды классикалык музыканы сүйүүгө чакырып келет. Өткөн жылы Абдулас Малдыбаевдин 115 жылдыгына өткөн сынакта Санжар Абдыкеримов 1-чи даражадагы диплом менен сыйланган. Мен международный конкурстан 1-чи орун алдым. Мен 2-чи класста окуймун. Мен азыр русский народный пьеса «Как ходил гулял Ванюшану» ойноп берем. Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин жамааты ар жыл сайын өткөрүлгөн республикалык жана эл аралык конкурс фестивалдардын жеңүүчүсү жана лауреат аталып келет. Быйыл да алдыда көп сынактарга кызуу даярданышып жаткан учуру балдардын өнөрү өркүндөп, келечеги кең болсун.